күн жаап жамгыр жааганда бул жака урап дагы монун баары күбөлүп түшөт. Түшө берет. Буалдын баары үгөлөнүп. Сыртынан көп билинбегени менен бул мектеп 3 жылдан бери авариялык абалда турат. 28 жыл мурун ашар жол менен салынгандыктан бөлмөлөрү да тар. Бакай Ата районунун Ташкудук айылында башка билим уянын жоктугунан улам окуучулар менен мугалимдер быйылкы окуу жылында күңүрт тартып, көк жыттанган бөлмөлөрдү өткөрүүгө аргасыз. Бирок жетекчилик эскини деп олтура бербей, жыл сайын ремонт иштерин жасап, жаман жерлерин жашырып, жарашыктуу кылып келет. Кышкысын биздин ар бир класстын бурч-бурчтарынын баардыгында грибок болуп тамчытамат. Баардык жерлерде сырес болот дагы. Жума сайын белезна менен сүрттүрүп, таза тряпка менен сүрттүрүп, бат-бат актатып, тех персоналдардын жардамы менен улам кургаттабыз. Антпесек ал күчөп кетет да. Быйылкы ремонтто баардык классты белезна менен сүртүп, кургак тряпка менен баягы көгөргөн баарын сүртүп, анан актатып, 2 сырадан актадык. Полдорду 2 сыра менен сырдап, ушундай акыбалга келтирип койдук. Жергиликтүүлөрдүн суранычы 2023 жылы гана аткарылып, декабрь айында иш башталган. 275 орунду мектепти курууга мамлекеттик казынадан 140 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бул суммага заманбап шарттары бар 2 кабаттуу имарат салынууда. Үмүттөнгөн 300гө жакын окуучу жана мугалимдер жаңы имараттын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүүдө. Бирок жумуштар айрым учурда токтоп калууда. Мектеп 25 жылдын декабрь айында бүтөт деген бизге айтылган, бирок азыркы абалын көрүп турасыздар. Биринчи этажы бүтүп, экинчи этажынын курулушу жүрүп жатат. Буга чейин жумушчулар иштеп жатышкан. Ошо бир базардан бери жумушчулар эс алууга кетип, азыркы мезгилде жумушчу жок, туруп атат. Чала ула бүтүшүн эмес, ошо сапаттуу, балдардын ден соолугуна зыян тийбеген, жылуу, баягы жакшы мектеп болушун каалайбыз. Негизи бул аймактагы билим уяларда маселе көп. Бирлери улам жамала берип авариялык абалда араң турса, калгандары калктын санынын өсүшү менен окуучу батпай тардык кылууда. Аталган көйгөйлөр бийлик тарабынан эске алынып, оң жагына чечилүүдө. Будан тышкары Маданият айылында Дүйнөлүк банк аркылуу Эрик программасы менен ал жерге да 275 орунду мектеп башталды. Бүгүнкү күндө катлабаны дайын болуп калды. Андан тышкары Кызыл Октябрдын өзүнүн борбору бу да баягы Союз убагында курулган мектеп. Ал жерге да мамлекет тарабынан мектеп кошумча корпус жана спорт залы менен курулганга кирип атат. Жергиликтүү бийлик жардам берип атабыз. Жери болгон документациялар боюнча өз убагында жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, Бакай Ата районунда азыр мамлекеттин эсебинен 4 жаңы мектептин курулушу уланууда. Мындан тышкары Тубалы Бекем 2 билим уяга да казынадан каражат бөлүнүп, капиталдык ремонт жасалууда. Аталган курулуштар бүтсө, райондун билим тармагындагы шарттары жакшырат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.